мага бийлик, байлык маанилүү болсо, мен азыр Садыр Жапаров жанында кошоматтанып отурмакмын. Садыр байке, тигини камаңыз, муну камаңыз деп коюп. Бирок тилекке каршы чыныгы Садыр Жапаровдун келечеги үчүн, кумтөр үчүн, мамлекеттин, элдин, жердин келечеги үчүн жүргөндөр момунтту кармалып атат. Өзүңүздөр деле аналитика жасабайсыңарбы? Ушинтип чындыкты чырылдатып айтканым үчүн ушул жерде отурам. Ошондуктан айтарым, бекем болуңуздар. Камак менен коркутат эле, камак деле коркунучтуу эмес экен. Ошол бир эле бир комнатанын ичинде жатат келсин, күндө мына эл журт сиздер багып атасыздар, күндө тамак аш киргизип атасыздар, мына толуп чыгып атабыз. Эмне камагы деле бул өлүм эмес экен. Ушунчалык эле баягы биз мамлекетке зыян келтирип атсак, алып барганда ак үйдүн астында даргасып койгула дедим. Өзүңөр ушинтип эле дайыма жазып жүрөсүңөр. Өлүмдөн корксок, камактан корксок чындыкты айтпайт элек. Чындык бирөө, ал элге гана таандык. Ушуну унутпайлы. Президентке бир кайрылуу. Ассаламу алейкум кыргыз элим, сиздер менен Ачык Айкын каналы. Ар дайым жаңы жаңылыктарды угуу үчүн биздин каналыбызга катталып, коңгуроочону басып кетиңиздер. Айып боюнча тергөө болгон жок. Кечээ калп эле формально эле жөн эле тергөөгө алып барып эле бир-эки маек кылып кайра жөнөтүбүз. Эч кандай далил жок. Бирөө мен ушул сап болду. Батукаевди кармагандай кылып кармап келип отургузуп ушул жерде. Эми элестетсеңер биздин мамлекет кандай мамлекет болуп калды? Кыргызстан кичинекей кенедей кыздан өч алып атса, демек кыргыздын ар бир жараны силер кулсуңар деген мамиле болуп атат. Бирок бийликтин ээси эл экенин унутпашыңар керек. Элге кызмат кылыш керек бийлик. Мен ушу элдин таламын талашып олтурам, жер кетпесин деп олтурам. Мейли, алтын. Сен күчтүүсүң, сенин аркаңда биз бар. Бирөө менен сурак болду. Эч кандай. Кечээ формально жөн эле суракка чакырды. Анан эсиңиздерге сала кетсем, былтыр мен бир тууган агам каза болуп калганда аэропорттон бир террористти кармаганда алып келбеди беле? Мына ошол ишти мен кечирим сурап, компенсация төлөп, белетимди төлөп берип, кайра узатып коюшкан. Анан ошону кайра чукуп чыгышып, былтыр сен президентке абийирине шек келтирген экенсиң, ошол ишиңди кайра козгоп чыгабыз деп, ошол ишти могу ишке кошуп атышат Кемпирабадка. Эми мамлекетте жанагы курагырлагырай. МЗЧУну пландап жүргөнсүң депчи, президентти зектеген Иштаным жыртылган жок дебейсиңби? Эч кандай решетканы үзгөнүм жок, жыртканым жок, эч ким чакырган жок. Мен айтып атам, мен Москвада агамдан калган 4 бала менен жүргөнмүн, атамдын десолун карап жүргөн. Мен кайсы бийликти баса алайын, бийликти башыңарга тартып алга деп отургам. Эгерде бийлик керек болсо, мен мандатым үчүн соттошот болчумун. Соттун бир чечими жок, менин жарактуу дипломумду булар 1 саатта жокко чыгарып, БШК 1 саатта менин мандатымды алып койгон. Эгер мага бийлик, байлык маанилүү болсо, мен азыр Садыр Жапаров жанында кошоматтанып отурмакмын. Садыр байке, тигини камаңыз, муну камаңыз деп коюп. Бирок тилекке каршы чыныгы Садыр Жапаровдун келечеги үчүн, кумтөр үчүн, мамлекеттин, элдин, жердин келечеги үчүн жүргөндөр момунтту кармалып атат. Өзүңүздөр деле аналитика жасабайсыңарбы? Ушинтип чындыкты чырылдатып айтканым үчүн ушул жерде отурам. Ошондуктан айтарым, мейли. Бекем болуңуздар. Камак менен коркутат эле, камак деле коркунучтуу эмес экен. Ошол бир эле бир комнатанын ичинде жатат келсин, күндө мына эл журт сиздер багып атасыздар, күндө тамак аш киргизип атасыздар, мына толуп чыгып атабыз. Эмне камагы деле бул өлүм эмес экен. Ушунчалык эле баягы биз мамлекетке зыян келтирип атсак, алып барганда ак үйдүн астында даргасып койгула дедим. Өзүңөр ушинтип эле дайыма жазып жүрөсүңөр. Өлүмдөн корксок, камактан корксок чындыкты айтпайт элек. Чындык бирөө, ал элге гана таандык. Ушуну унутпайлы. Президентке бир кайрылуу. Садыр Жапаров, эртең башыңызга сизге мүшкүл иш түшкөндө мына мен чуркайм. Азыр сизди жарга түртүп аткандар жаныңызда жүрүшөт. Камаш керек, сиздин абийириңизге шек келтирди, тигил бул деди деп кошоматчылар. Сөздөрүбүздү контекст кылып, монтаждап бөлүп алып, атайын ушинтип бурмалап, эки элди чагыштырганга аракет кылып атат да. Кандайча эки эл деп атам? Оппозициянан бийлик. Эч качан революцияны оппозиция жасабайт, бийлик өзү жасайт. Оппозициядан коркпой эле койсун. Болгондо да мага окшогон кенедей жаш кыздардан коркпой эле койсо болот. Кудайым десолуңу болсун. Душмандардын баары өзүнүн сулгап алган. Ошо атайын өздөрү ошо жарга түртүп алган. Кыйынчылык жок. Кандай түшүнүп менин атамдын экинчи жубайы, мен эне деймин. Бул эжекен ошол энеси да энем менен ушул апам каза болуп калганда мага эне ордуна эне болуп ушинтип жүрөт. Баары жакшы. Атама салам айтпа, ата менде баары жакшы. Оорубаңыз. Мен сиз үчүн эле кыжалат болуп атам, башка эч нерсе кыжалат болмойм. Рахмат. Атама бекем бол. Биз сени
Бекен бол, бул нерсенин баары убактылуу Розайым. Бул күндөрдө өтөп кетет. Sen kıyın kızım. Розай бизди тааныдыңбы? Анда неме Аяштан Ayşe'nin de kelgen. Рахмат сиздерге. Баары жакшы болду. мына Аяштан. Бекен бол, Розайым бар. Жақындары қалаулы, жақындары. Анан кейін башкалары сыртта күтүп тура эле сразу. Макул. Макул қалыңыздар. Жакшы болуптур, Розайым. Тынч бол, ден соолугуң болсун. Сиздин дагы билектериңизди алып атам, чоң. Бекен бол. Бул күндөр өтөт. Эч нерселер алды да. Башыңды бийик көтөрө бер, сенин артыңда эл бар. Курманжаныбызсың. Рахмат. Жакшы күндөрүң алды да. Эч качан капка катылбайт. Келе кой, Розай. Жақындары қалсаңыздар, қалалар шығып берсеңіздер. Шығыңыз апа. Камагы деле коркунучтуу эмес экен. Эч камайм деле коркутат. Өлүм эмес го. Ден соолукту карап, эч кызат болбогу. Биз адам өлтүрүп, урулук кылып, миллиондор пулдап отурган жокпуз. Эл жер үчүн отурабыз. Ошон үчүн башты бийик көтөрүп, биздин кызыбыз ушундай деп жүрө берсеңер болот. Сыйыктан. Тергөөчүнүн өтүнүчүн окуп койсоң, жогорку билимдүү деп көргөзүп. Соттун чечими жок да. Мен дипломумду жокко чыгарган чечими жок. Ошон үчүн мен соттошкон эмесмин, эгер бийлик керек болсо соттошмокмун да. Бирок сотторго ишенбейм. Кызым, жерди сен өзүң үчүн эмес, ушу прокурор, соттор үчүн, ушулардын балдарынын келечеги үчүн сен эме болосуң. Элим жерим деп атасың. Аны билбей эсептеп мен баарын айтып атам. Кызмат атадан калган эмес, мурас эмес. Адамдык айырып сактап калабыз. Кызмат болсо 5 жыл, 10 жыл. Анан кийин Каракустардын ашказанынын кызыкчылыгы үчүн мындай жогорураак көтөрүлөлү да депчи. Чындыгы баарынан түшкү. Баары чындык тең чыгат. Система экен да биз. Прокурор алмайдан кутула албайт атабыз, алмайдан. Бул системаны жок кылыш керек, караш керек. Мындан улуу сот бар, ал Кудайдын соту. Ооба. Ошону ойлобойт. Эгерде бул дүйнө күбөлүктүү болсо, анда адамдар өлбөйт болчу. Ошон үчүн эч жалап болбоңуздар. Бул дүйнөдө жашаса, сотко барабыз, ошондо кийин ошол жерде тозок карат, бейишке барат. бул дүйнөдө жашаса кызым, белегиң жашайт эле. Дүйнөнүн 80% ээлеп турган.
Азыркыларында көп болсо 5 жыл. Тоғым қараңғыда. Өзің пикирин айтсаң, кылмыш келсин дегенде түшүнө калабыз. Сондай болуп калды. Performantolar geçiresizler. Telefonla tartıyorlar, video sohbetlerine. Төралып болчу уруксат. Сиз журналисттер белгилүү. О, мен журналистмин, бирок биякта тартып атам азыр. Азыр пока Каналга катталып, мага жакты деген белгини басып, ой пикири калтырууну унутпаңыз. Чынында жанды чыркаткан чындык биз менен.